Dil sanat берүүсүнүн бүгүнкү мейманы физика математика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз-Түрк Манас университетинин математика кафедрасынын башчысы Авыт Асанов. Биз агайдын илимдеги изденүүлөрү, жашоо образы тууралуу маектешели деген максатта анын үйүнө келдик. Авыт агай, мынакей ушу күздүн ушундай салкын, мелүүн таңында сиздин куттуу корооңуздун босогусун аттап, сиз менен маектешкен отурабыз. Сиз мына бир 40 жылдан бери илим тармагында изденип келатасыз. Ага катар студенттерди окутуп атасыз, жогорку окуу жайларда иштеп. Анан ошол сиздин ноокаттан башталган чыйырыңыз Новосибирскке чейин уланып, илимий иштериңизди ошол жактан коргодуңуз. Деги эле балалыгыңыз, ата-энеңиз, айылыңыз тууралуу сөз учугун баштасак. Мен Ноокат районундагы мурдагы Россия колхозунда өсөр айылында төтөрүлгөн 1952 жылы. Авыт Асанов 1952 жылы 10 ноябрда Ош областынын Ноокат районунда жарык дүйнөгө келген. Физика, математика илимдеринин доктору, профессор. 1974 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин механика математика факультетин аяктагандан кийин Кыргыз ССРнин Илимдер академиясынын физика математика институтунда кенже илимий кызматкер болуп иштөө менен эмгек жолун баштаган. 1978-80 жылдары Россиянын Новосибирск мамлекеттик университетинде стажер изилдөөчү болуп иштеген. 80-83 жылдары аталган университеттин аспирантурасында окуп, ошол эле жерден 83 жылы кандидаттык диссертациясын, 93 жылы докторлук диссертациясын коргогон. 1995-99 жылдары Кыргыз Республикасынын Илимдер академиясынын математика институтунда лаборатория башчысы, 99-2001 жылдары Кыргыз-Түрк Манас университетинин табигый илимдер кафедрасында профессор болуп иштеген. 2001 жылдан тартып аталган университеттин математика кафедрасынын башчысы болуп иштейт. Илимдин 2 докторун, 10 кандидатын даярдап чыгарган. 3 илимий китеби англис тилинде жарык көргөн. 7 окуу китебинин, 162 илимий макаланын автору. Эмгектери Кыргызстан, Россиядан тышкары Америка, Япония, Италия, Болгария, Голландия, Индия өлкөлөрүндө жарык көргөн. Мектеп окуучулары жана жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн алгебра, геометрия боюнча окуу китептеринин автору. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси, илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Мектепте атамда апамды чоң рол ойношты, айрыкча апам аябай чоң рол ойноду. Ал өзү математиканы аябай жакшы билчү, бирок тегидинчи класс билим бар болчу, бирок математиканы жакшы билген. Мен тегидинчи класска чейин апам мага математиканын репетитор болду. Ар кандай алгебрадан түшүнбөй калган, чыгарылып алган маселелерди апамдан сурап, конспект алып, ошол мен математик болушуна биринчи менин окутуучум апам болду. Андан кийин менин математикага мындай эме болгон кызыкканыма себепкер болгон математик мугалимдер, математик физик мугалимдер Юсупов Мустан агай, Кулматов Жаңыбай агай, Нурматов Адагай, ошолор жана башка көптөгөн агайларым чоң рол ойношту. Эми балалык чагымда биз 8 турганбыз, 6 уул, 2 кыз. Мен эң чоң уулам. Анан бизде бул Ноокатта ошол совет заманында тамеки экен. Ким тамеки менен иштесе жакшы билет, тамекинин иши аябай оор, айрыкча аерде жаш балдарда көп иштеген. Биз эми майдан тартып, балдарда майдан тартып, октябрга чейин тамеки менен алек болгонбуз. Тамекиди мен 2 класстан тартып, апама жардам берген. Жайында иштечибиз аябай көп. 10 сааттай тамекиден иштечибиз жайында.
ошол да бир жагынан оор болду, экинчи жагынан ар кандай нерсенин жакшы жагы да бар, жаман жагы бар. Оор болду, бирок экинчи жагынан бизди эмкечилдик сапатка тарбиялады да, жакшы жагы. 5-курста мени Ленинградка аппаратка жөнөтүштү. Кадактойман деген агай ал убакта дифференциал тендемелер биздин кафедранын башчысы болчу. Ошол бизди Тамара деген курсташ менен бизди Ленинградка жөнөткөн. Ленинградта мен почти 1 жыл болдум. Ошол дагы менин мындай илимий калыптанышыма мындай чоң таасир этти да. Аерде убакытты кантип пайдаланганды негизи ошону үйрөндүм. Анан кийин академия алып калгандан кийин академияда 3 жыл 3,5 жыл иштегенден кийин мен Новосибирскке 2 жыл стажер болдум. Андан кийин 3 жыл аспирант 5 жыл болдум Новосибирскте. Анан негизги аерден айтып кетишим академик Михаил Михайлович Лаврентьевдин мен жетекчим болду. Ошонун жетекчилигинин астында мен 83-жылы кандидатын коргодум. Кийин андан ары улап 93-жылы Новосибирскте университетинде докторскийин коргодум. Эми менин калыптанышым математикада айтып кетишим керек, академик Мырзагелдин Меллачимов чоң роль ойноду. Андан кийин теги лаборатория башчысы Юрий Александрович Бет аябай чоң роль ойношту. Ошол ал мындай кандай деп айтсам, мени өздөрүн азыр деле аябай жакын көрөт. Юрий Александрович өтүп кетти, ырматтылык. Ал өзүнүн мындай баласындай көрүп, өзүндөй болельщик болуп тиякбайга барган. Новосибирск барышыма дагы аябай мындай эмелер документ улуттан да аябай чоң жардам берди. Ал эми мени университетте болсо Людмила Тинкелди сөз айтып кетишим керек. Жекем ал эмне мен академия калышыма ошонун рекомендациясы менен академия калып калдым. Людмила Тинкелдин рекомендациясы менен. Агай мынакей илимдеги изденүүлөрүңүздөн тышкары студенттерди окутуп билим берип атасыз, алардан тышкары сиз дагы башка маселелерге кызыгып келе жатасыз. Адамдардын жашоо образы, жаратылышка болгон мамиле деген сыяктуу китепте чыгарып келе атасыз. Баягы эсимде бир 5-6 жыл мурда сиз иштеген Манас Түрк университетине барып сизге жолугуп, анан ошол китебиңизге таасирленип бир учурда ушул этти ташташ керек экен деп мен дагы рациондон этти чыгарып салыш керек деп бир аракет кылып, бирок ушул ишке ашпай калды эле. Анан ушул жагынан сөз кылып берсеңиз, азыр көрөрмандарга ушул нерсе кызык болуш керек. Ошол ойго эмне үчүн келдиңиз? Новосибирскке жүргөндө мен мындай 5 күн иштешимин. Анан дем алыш базар күндөрү көбүнчө мындай тарыхка кызыкчумун, Кыргызстандын тарыхын болгон китептерди окучумун, анан мындай ден соолукка байланышкан китептерди окучумун. Анан биринчи мага анан философия биринчи бул эмелерди Япон жазуучуларынын китептерине кызыктым. Айрыкча башталган ошондон болду да. Биринчи ореги Акуто Руневскийдин китептерин көп окудум. Анан Кавабата Ятунари китептерин окудум бош убагында, суббота базар ошо китептерди окуганга. Анан Кытайдын философиясын, бул даосизм, конфуцианский китептерди окучумун бош убакта. Билеткада ал оңой, ата тил оңой. Ал убакта барасың, аласың китепти окуп бересиң. Анан ошентип окуп жүрүп кийин Махабхараттын китебин таап алдым. Махабхараттын Раймана жазылган китепти теге Бишкектен сатып алдым. Бир ая сатып аткан аябай мактады. Анан сатып алып, анан баягы окугандан кийин биздин элдин мындай эмесине айрыкча мага бул Махабхараттагы ойлор аябай жакын көрүндү да. Анан ал арада дагы ден соолукка байланышкан йога жөнүндө теге биринчи бир Ленинградда окугам. Бир бала ал убакта эртең менен 4-те кетет, чогуу жатып эле. Анан эле жумасына 3 жолу кетет. Кийин айтты десем, йога барып жүрөм. Йога деген сөздү билбейт экенмин. Анан десем, көнүгүүлөр деп койду. Анан ошо ойдон йога сөзү биякта калды, бирок жакшы биле албайм да. Анан Новосибирскке жүргөндө Бишкекте мен бир досум йога боюнча китеп таап алам деди. Мындай ал убакта йоганын китептери табыш кыйын болчу. Ал ксерокопия боюнча. Анан ошол ксерокопия боюнча мен кээ бала акча берип, ал мага бирөөдөн берип, анан ошол эме боюнча
йога боюнча орусча которулган мындай ксерокопияның китеби. Ошону өзүнчө окуп, өзүнчө түрүнүп калдым да. Көнүгүүлөрдү эртең менен ошо 5-терде турчумун, анан баягы көнүгүүлөрү 5-6 жарымга чейин, 2 саатка чейин, кээ бир көнүгүүлөрдү үйрөнүш үчүн жарым жыл убакыт кетти мындай эмелеринчи. Ошентип жүрдүм. Бирок кечинде спорт болот, ошол дагы мындай ден соолукту. Анан дагы пол брейк деген болгон, барыңдар билесиздер. Пол брейктен өмүр баянында кызыктуу. Ал орусбайдын баласы болгон, орусчан болуп төрөлүп, анан врачтар айыктыра албай, ал ошол вегетариан тамактардын жардамы менен теги айыккан да. Анан ошону окуп алып мен вегетариан болуп чечтим да. Бирок вегетариан болуп чечип, аерде мен тамактын ысык суук деген болот экен. Мындай менде билим жок болду. Жөн эле эртең менен каша, түштө теги дагы ушул суук тамактар ичип, мен кеч дагы гарнир болуп ошентип, анан мен аерден мындай тиштерине бир проблема болду. 3 жыл аерден эме кармадым. Анан үйлөнгөндөн кайра теги этке өттүм. Анан 85 жыл кайра үйлөнгөндөн кийин эми ал убакта азыр деле бар мындай шерине болчу, достор бар, компаниялар бар аерден. Анан теги туш алып коебуз, кой союп алабыз, ошентип этти аябай жакшы жеп көрсөк. Эмеге 85 жылдан 95 жылга чейин. Анан 95-жылы мени жүрөгүмдө врачка спецполиклиникага карап калдым. Аерден врачтар көрүп, жүрөгүңүздө проблема бар экен деди. Анан негизги проблема эт экенин мен билдим да. Эт экенин билдим дагы ошо 96-жылы. Анан ал убакта мен көрөки индийский эме менен таанышып калдым. Кухня менен, спец колдонгондор менен, ошонан баягы жерден 96-жылы кайра анан теги эт ташадым. Уже эт ташаганда тамактын ысык суугун кандай кылып, тамакты ысык кылыш керек, ондай кичине билим болуп калды. Вегетариан болуш үчүн дагы билим керек. Ал жерде билим керек. Эгер билбей жөн эле вегетариан болом деп калса, тез бутуп алышы мүмкүн. Анан ары спецти колдонуп, аялым жасап берип атты, жакшы колдоду. 96 жылдан бери вегетарианмын. Анан деди, жүрөктө болгон проблема азыр жок, шүгүрчүлүк Кудайга шүгүр. Эми эттен эң негизги эмеси зыяндылыгы. Холестерин көп болот экен. Мен билдим, холестерин баягы кан тамырларды толтуруп коет экен да. Анан бул биринчи зыяндылыгы, экинчилиги этте аябай курттар көп болот экен. Кайнатканда 4-5 саат кайнаганда деле личинкалар өлбөйт экен. Анан мен эменин китебин окудум, ал убакта 94-жылдары америкалык профессор Кларк деген китебин окуп калдым. Ал китепте рактын негизги себептери рак оорунун негизги эт экендигин далилдейт да. Ал мындай эт 4-5 саат кайнатып туруп, бир мешокко салып, ысык жерге коюп койсо, бир жуманын ичинде жайнаган курттар чыгып кетет дейт. Өлбөйт экен да баягы жерден. Анан ал далилдептир. Ошол курттар баягы биздин 8 ай узун экен, 3-4 күн тамак жүрөт экен да, анан аябай ысык болот экен. Ошол баргандан кийин баягы эттеги эме курттар личинкаларынан болуп, анан кан тамыры бар менен любой жерге барат экен. Организмде мээге барышы мүмкүн, жүрөккө барышы мүмкүн, башка жерге барат. Анан баягылар иммунитет жакшы болсо, мен аны айтып атам да, аларды өлтүрүп коет экен. Иммунитет начарлаганда ошол жерге барат экен да, уюп анан балалап, көбөйүшүп, баягы жерден мындай рак өтөшөн немелердин, курттардын мындай ошо эмет экен да, турган жери экен. Анан баягы жей баштайт экен баягы жерден. Анан ошону Кларктын эмесин окугандан кийин мен окончательный баягы эт ташаганга мындай эме болду да. Бул жерде мен жөн фанатик башында эмени полбиректин убагында мындай кичине фанатичный болдум. Бул Кларктын работасын окугандан кийин уже анын жумушу мага таасир этти. Анан баягы жерде менде кантип аны алмаштырыш керек. Ал жерде мен билим пайда болду. Анан ошонун жардамы менен азыр шүгүрчүлүк баары нормально. Анан башка дагы бир себептер бар, аны айтпай эле коеюнур. Мисалы ошол эт жебеген учурда
Сиз ошондой көп жыл болду эт жебегениңизге. Организмди эмне менен алмаштырасыз эттин ордун организмде? Организмге эгерде эң жакшы варианты, биздин кыргыздар үчүн эң жакшы варианты, эгерде сары майга түт адыктары аябай жакшы. Түт, айран, бурч, теги сыр, анан эгерде сары майга ар кандай тамак сары майга жасап жүрсө, мен толук ишендим, эч проблема болбойт. Кууруу эмес. Курса да болот, калган ал рол ойнобойт. Конечно, бир буга эң тамакты эң жакшы сапаты буга бышкан дейт. Анан сууга бышырган дейт. Анан куруган дейт. Кичине ден соолугуна карайт да, эмесине карайт. Эң энергия көп, ол жас деген энергия көп ушул сары май менен балда экен. Сары май менен балда. Анан эгерде анан спецтерди азыр аябай жакшы колдонобуз. Имбир, куркум, зире, мурч, жана башка көп кориандр аларды колдонобуз. Бул бунун аябай мындай ар бир спец татымдын өзүнүн мындай ден соолук минералдар көп экен. Бизге ошол минералдар менен биз толтойт экен да, ысык суук болот минерал. Мисалы куркум болсо өз суук, бирок канды тазалайт экен. Куркум деген эме. Имбир болсо, имбир деген ал биздин иммунитетти жакшыртат экен. Ал жөнүндө бул кетте жаздык биз. Бул кетте ошол спецтерде бар, кандай спецтер алганда, вегетариан тамактары жана ден соолук. Ушул китепте биз эжегиңиздер жазгансыздарго, эжең 96 жыл болсо, азыр канча 18-19 жылдан бери вегетариан тамактарын жасап жүрөт. Өзү да анда жүрөгүндө проблема болчу, теги болгондо алда жүрчүлүк мындайдыр андай чечилди ал проблемалар. Эми кыргыздарда бар, бирөө өлгөндө ишер суусу жер тамагы түгөндүр дейт. Бул бекер эмес. Веда боюнча теги бизге канча тамак жерибиз белгилүү экен. Канча суу ичебиз баары белгилүү экен. Канча дем алып, дем чыгарабыз, бул да белгилүү экен. Анан ошондуктан берки йогтор булар тамагын азайтат экен. Анан көдүгөр менен бул дем алып, дем чыгарганда азайтат экен. Ошентип булар өмүрүн узартат экен. Эгерде биз күнүнө бир гана түшкү тамакты жесек, түшкү тамакты көбүнчө 11-ден 2-ге чейин убакта жеш керек экен. Ошол убакта аябай активдүү болот экен да. Биздин агай эми бул эт жебөө деген сыяктуу баягы тамактануу системасына өзүңүздүн балдарыңызды тарбияладыңыз албетте. Ал эми баягы кыргызда катыш деген нерсе бар, жамандык жакшылык деген нерсе бар, айылдагы туугандар бар дегендей. Кыйынчылык туудурбайбы? Эми башында биринчи түшүнүшпөйт. Баары мындай башкача көпчүлүгү башкача түшүнбөйт да. Бирок кийин азыр көпчүлүгү түшүнүп калды. Азыр мен досторум дагы катыш болуп барганда вегетариан тамактарын турап, интернетке киришип, кандай тамак жасайбыз дешип, анан баягы лайктап тамашат. Айылда болсо барсам эми тамак иштеп жейсиң дейт. Анан мен эми кыргыздын тамагы бар, ал эзме курут. Эзме курутты баары билет. Эзме курут менен сары майга плов жасап берген дейм. Аны баары жасай алат. Анан баягыны билишет да. Анан дагы убактың болсо дейм, теги ашкыбак менен манты жасагын, бирок эми пияз менен теги сарымсак кошпогон дейм. Пияз менен сарымсак кишинин акыл эсин мындай денсаулык болгондо акыл эсин төмөндөтүп коет экен да. Анан эмне кошто ошону дейт да. Анда да теги зире кошкун, мурч кошкун дейм. Айыл боюнча ошо тамак жасашат. Мен бир түрк досум бар, аны мен сүйлөшүп калдым. Теги жумуш согуш дейбиз да. Силерде кандай десем, ошо өлгөндө кандай болот десем, өлгөндө ошол үйдөн эч тамак берилбейт экен. Мына өзбек туугандарда да. Келип эле Куран окутуп кете берет экен. Ошо тобу Куран окуган, ошол Куран гана тиет дейт. Арабтарда ошондой экен. Анан 40-ында да ошондой болот экен. Эчтеке жок да баягы жерде. Анан жылдыгында
мындан кийин жашоосу үлүү таттуу болсун деп халва менен чай беришет экен. Келгениге халва менен чай ичет дагы кете берет экен. Агай, сиз ушул мына университетке жакын жерде жашайт экенсиз, Манас түрк университетине. Анан ушу бир күндүк жашоо образыңызды айтып берсеңиз, эртең менен кечке чейинки баягы кандай Режим болуш керек да. Эгерде киши режим тактай албаса, ийгилик болушу кыйын. Мен эрте жатып, эрте турууга аракеттенем. Кыргыздарда да бар, бир элдин макалы бар. Айрыкча мен англистердин бир макалын айтып кетейин. Кийин эрте жатып, эрте турса дейт. Биринчи анын ден соолугу чың болот дейт. Экинчи акыл эси жогору болот дейт. Үчүнчү жашоосу мындай жетишерлик, мындай бай жашайт дейт да. Анан буга мисал катарында мен миллионерлердин режимин карап чыктым. Миллионерлердин арасында 6-дан кийин тургандардын арасында бир да миллионер жок экен. Бүт 6-га чейин турушат экен. Анан дагы бул бетеде айтылат, 10-дон 12 чейин уктап жаткан мезгилде, кеч уктаганда, кечки 10-дон 12 чейин биздин акыл эсибиз эс алат экен. Анан 12-ден 2 чейин мындай энергия алат экен космостон уктап атып да. Анан 2-ден 4-ке чейин, 2-ден 4-ке чейин биздин эмоция, сезим эс алат экен, аягында эс алат экен да. Анан деги ким жаш кезде энергия көп да, байкабайбыз, кеч 12 токтай телевизор көрөт, анда мындай, бирок акырын 40 жашта 50 жашка барганда проблема болот. Анан акыл эс алган жок, али психикалык оорулар ушундан пайда болот экен көпчүлүгү. Туура режимге өтө алсак, биз көп оорунун алдын алабыз. Мен 10-дордо уктаганга аракеттенем көбүнчө. Анан кеч тамактамаганга, кеч сүт ичип койгонго, сүт. Анан кээде мындай исключение болот, ошондо бирок тамакты атыра ичкенге аракеттенем. Көбүнчө кеч бир стакан суу ичем, сүт ичип алам. Айрыкча бул балдар үчүн жакшы экен, сүт ичкенде ай плантасы менен байланыштуу болот экен дагы. Анан баягы ай плантасы акыл эс жакшы өтөлөт экен, таасир этчи. Эми бул жерде ар бир планеттанын таасири бар баягы жерден. Ошондуктан мындай айрыкча жаш балдарга ысык суу кайнатып, эгер бир стакан болбосо, бир кашык болот ичип коюш керек экен да. Эгер бала ичип берсе, жок дегенде кипяток кошуп ичип коюш керек. Бизде кыргыздарда сүт кошуп ичет го теге. Бул аябай жакшы, туура экен, чай кошуш экен, аябай жакшы экен. Анан сүттү күндүз ичкенге болбойт, күндүз сиңбейт. Ал түнү гана теге ай активдүү болгон мезгилде сиңет дагы, түнү ичпейт. Анан тамактары. Эртең менен 4:30 турганга, негизинен ошо 4:30 турганга аракеттенем да. 4:30 туруп, анан биринчи кеч сууну кайнатып туруп коюп коюш керек. Эртең менен ылым мутап калат да, комната температура. Ошонун 2 стакан ичем. Ал эмени ашагын айдайт экен, эртең менен тазалайт экен да. Ошо эртең турганда ошону ичем. Анан тургандан кийин тил кыргыч бар, тилди кырыш керек, тишти тазалаш керек баягы. Анан сөзсүз баягы жерден душ алыш керек. Душ болбосо чака менен баягы жылуусу биздин денени тазалайт экен дагы. Анан бизде дагы жука дене бар да. Жука дене эртең менен ар кандай мындай бизге көрүнбөгөн жаныктар активдүү болуп таасир эткен да. Ошолор мутактан коркот экен. Анан баягы жерден бир чака мутакты менен чайканып коюш ваннаданчы. Ал эмелерди айдайт. Эми кышында бир аз кичине жылытам, кошом. Кышында оор болуп калат да мутакты менен. Анан баягы жерден узаксыны жуунгандан кийин аябай сергеп, мындай жеңилдеп каласың. Анан эртең менен кичине мындай текте тартам, бир саат мындай Кудайды ойлоп. Анан баягы жерден көнүгүүлөр жасайм эртең менен. Ошол бир 2-3 саат убактым ошондой эмеге кетет. Баары менен кичине мындай
эртең менен мындай рух китептерди окуйм баланча. Анан жумушка чай ичип алып анан жумушка барам. Мен кээде эртең менен көбүнчө мындай таттуу тамактар эртең менен жеш керек экен. Таттуу тамактарды эртең менен жеш керек экен. Түштө бул күрүч, бурчак, фасол, ошодон жасалган тамактарды жейт. Алар негизинен энергияны күндөн алат экен да. Бул күрүч, бурчак, фрукт эмелер, жемиштер күндөн алат экен дагы. Аларды Индияда аюрведа деген веданын бөлүгү бар. Ал аюр деген ден соолук, деги веда илим, ден соолук жөнүндө илим деген билим бар. Азыр көпчүлүк аны биле башташты. Ошондо режимде айтат да, деген эмеге байланышкан ошол күндөн алган энергияны алар күн активдүү болгондо сиңет экен. Ошондуктан биз эң күчтүү тамактарды 11ден 2 чейин жеш керек да. Ал мисалы ооруп калсак биз дарынын кайдан чыкканын сурабайбыз да. Бизге айыктырса болду. Кыргыздын эле дары ичем, башка дары ичем дебейбиз. Биз каякта жакшы дары айыктырса уктак барып бакчара берип туруп сатып алабыз. Ошондой эле биз илимий жактан өзүбүздү рухча өстүрүш үчүн биз дагы ар кандай кайсы элде жакшы мындай билим болсо бизden алышыбыз керек. Мына Мухаммед Пайгамбар өзүнүн хадисинде айтып атат. Чындап эле агай өзүнүн изденүү жолунда чыгыштын маданиятындагы йоганы да көздөштүрүп, анын көнүгүүлөрүн жасоону көндү мадатка айландырган, бизге анын айрымдарын көргөзүп берди. Эжеңин тамагын осы эле жүр. Эжең жасаган тамагына. Кетирген тамактарын. Агоротта эбе гүлдөр өстүрүлүптүр, агай. Гүлдөр. Эженин өстүргөндөрү да. Түз жүрө бер мындай. Өстүргө. Морекел эме чөп чай биздин. Биздин өзүбүздүн эле Кыргызстанда өскөн тегерекил ит мурун, барбарис, бөрү карагат. Бул аябай көп ден соолук аябай жакшы болот экен. Анан тиги чабрец гейкот, ошо рекинден тиги жасалган чөп, ошон ооз тийип, ошо рекинден ичип койсоңор болот. А дегенде специйде мен мисалы үчүн бул жерде кориандрды пайдаландым, зелени пайдаландым, опять горчица пайдаландым, укроптун тиги эмесин, укроптун семенасын пайдаландым. Эми агаң айтса керек, даамда 6 вкус даам болуш керек экен, тамак аштачы. Эгер ошо экинин баары бир баланста болуп, адам ошондой жесе, анда ден соолугу мисалы үчүн жакшы болуп турат экен. Анан ошо экиге мен бүгүнкү тамагыма бул жерде мисалы үчүн мала туздалган бадыраңды свежий тиги приправа эме менен, перец менен, калемпир менен, помидордун аралашмасы менен жасалган свежий приправа менен кайнабаган. Анткени свежий жашыл чалар булар ден соолукка абдан пайдалуу болот экен, витаминдери өлбөйт. Мисалы үчүнчү туура жегенге. Ошондой эле фруктовый салат жасап койдум. Фруктовый салатыма болсо банан, огороддо өскөн жүзүм, слива, ашпурт, мисалы үчүн тиги анар. Буларды мен деген сгущенный сүт менен, коюлтулган таттуу сүт менен аралаштырып койдум. Мисалы үчүн абдан жакшы салат болот. Ошондой огороддо бар нерседен эле жасап койсо болот. Сезонуна жараша, мисалы үчүн абрикос менен, шабдалы менен, ар кандай эмелер менен. Анан дагы мисалы үчүн орехтерден мен тиги жаңгак, миндаль,
анан кешүү менен тиги балды аралаштырып, бул дагы тиги абдан жакшы кубаттуулук берет, аң сезимди өстүрөт. Мисалы үчүн жаңгактын даже формасы дагы мээникине окшош деп атышпайбы, абдан жакшы эме болот. Эми ооз тийип ушул тамактарыбызды жегиле. Бир нече чөптүн кошулмасынан даярдалган чай эле эмес, бир нече көздүү темир табакка салынган 3-4 тур тамактагы каңылжаарды өрдөгөн жыты, чебер ашпоздун ийкемдүү колу тийген жасалгасы менен табитти ачат. Индия жана башка элдерде карма делген түшүнүк бизде тагдыр деп эле айтылат. Дасторкон үстүндө ар кандай адамдар менен туздаш, даамдаш болгондо идиш аркылуу бири-бирине тагдыр оошорун, ал эми алтын, күмүш эң эле болбоду дегенде ушундай нержавейка идиштерге салынган тамактарды жесек, алар ар бир адамдын кармасын өзүндө кармаарын айтат Лорена эже. Бунун мага абыттын ушул алдыга умтулуусу, рухий жактан умтулуусу жагат да. Мисалы үчүн ар бир инсандын өзүнүн ар кайсы склонность деп коет. Мисалы үчүнчү мындай эмеси болот го. Мен мындай кандайдыр бир жөндөмү, анан бунунку кантсе дагы мен абытты ушу окумуштуулук жагынан бул математикага эле эмес, бул мисалы үчүн ушул үй бүлөлүк отношенияда деле, мисалы үчүн просто эле жөнөкөй эле жөн эле жашоону жашап өткөн, кантип жашап өтүш керек болгонуна дагы мисалы үчүн окумуштуулук көз карашта болот экен мындай адам. Ошол экинеси мага жагат. Мисалы үчүн баягы бир эле баягы стереотип деп коет. Мисалы үчүнчү бир эле баягы эле болгон эле нерсени кабыл ала эле ошол эркин эле эмете бербестен, бул жаңы нерсеге умтулуусу күчтүү да бул кишинин. Ар бир командировкага барып келгенде бир кандайдыр бир жаңы нерсени алып келет моорекиндей. Анан именно ошол эркин нерсе кызык болгон нерселерди, мага да кызык нерселерди алып келет да, бул мындай экен мисалы үчүн. Анан бул кругозору абдан күчтүү чындыгында. Абыттын кругозору бул мисалы чыгыштын дагы, батыштын дагы философиясын эле эмес, адабиятын дагы жакшы билет. Мисалы үчүн жашоо шарттарын жакшы билет, түндүк түштүктү жакшы билет, баардык немелерди. Анан ошо ар тараптуулуктун жакшы жактарын алганга аракет кылган адам. Абыт именно ошондой баягы ушул рухтун жүрүшүндө бул эме неме да, бул өзү рухтун жүрүшү, өзү түшүнүү деген сөз бар, бир нерсени түшүнүү. Анан эң биринчи өзүн өзү түшүнүү. Ошондой Кыргызда ушундай кишилер өтө аз да. Жок десек болот, барыбыр. Жок десек болот да. Анан кийин ошо мен эми ошо абытка таң калганым, ушундай аябай жоош, ушундай аябай жөнөкөй, анан ушундай муну эч ким ойлобойт что көптү билет. Анан кийин ушундай бир мен аялымдын оозунан гана бир жолу угуп калганым бар, что бул дүйнөдөгү 64 бир мыкты улуу эмелер бар экен, математиктер. Ошолордун катарына кирет экен бул биздин дагы Кыргызда. Анткени мага эмеден көрсөттү, бир Япониядан китеп чыгыптыр, ошону эми япондор өзүңүз билесиз. Жөн эле көрүнгөн кишинин чыгара бербейт да. Так что ушундай баягы. Анан кийин бул нерсе эмнени айтат? Бул нерсе менимче бул дүйнөнүн түзүлүшү өзү мына вселенной, алам. Ооба. Мен ушу ойлойм, абыт именно ошондой өзүн өзү тааныган кишилердин катарына.
Бул эми мен математика, бул эми мен бир гана мындай жалпы эле билем, бул Кудайдын илими. Кудайдын илими экен. Ал эми бизге окшогон кишилер ошон үчүн абыт жөнүндө уйлардын мөөрөгөндө эле мөө деп коет экен. Башкаларды ача албайт экен. Өзү ачпаса. Мен ушундай түшүндүм. Эмне үчүн ушундай адамдардын философиясын кабыл алганга коом даяр эмес? Себеби өтө жөнөкөй, өтө терең. Мухаммед пайгамбардын сөзүн, жихад жөнүндө. Улуу анан кичүү. Биз силерди кичүү жихадтан улуу жихадка өткүлө дегенбиз. Дебедикпи биз? Анан кийин ошондо сураган турбайбы, тиги ошо сага окшогон бир киши ошонун жолун жолдогон киши бир киши айтыптыр, улуу жихад деген эмне дегенде мынтип жооп берген турбайбы? Улуу жихад бул адамдардагы болгон толгон токой ипластыктан арылуу деген экен. Ошого каршы кырып жоюу. Жихад деген кырып жоюу деген сөз да. Бул ошого каршы болгон улуу күрөш деген экен адамдагы. Качан адам, мен ойлойм да, ошо мисалы мына абытка окшогон кишилер именно ошол бул эмне өзүн менен өзүндөгү ошо күрөш, улуу жихад, ошол баягы толгон токой кемчилдик, арамдык, ипластык бардык ошолордон айрылуу, ошолордон тазалануу. Ошолорду кырып жоюунун жолундагы. Ар күнү, ар түнү, анан кийин өмүр бою ошо жолго түшкөн. Бул эми баягы кишилердин бири ушу. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Кыргызстандын чакан кыштагынан жолго чыгып, физика, математика, механика сыяктуу илимдин оор тармагында изденип, өз изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарын студенттерге тартуулап, жан үрүп иштеп келе жаткан окумуштуу физика, математика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз-Түрк Манас университетинин математика кафедрасынын башчысы Авыт Асанов менен болгон маекке күбө болдуңуздар. Илимдеги изденүүлөрүнөн тышкары адам катары өзүн ар тараптуу өнүктүрүп, убакытты кантип туура пайдалануу керек? Эмне үчүн адамдардын ар бири ар кандай шарттарда төрөлөт? Эмне үчүн ар бир инсандын тагдыры ар башка? Тагдырды өзгөртсө болобу? Адамдын жашоодогу милдети кайсы? Бизге кайсы ишеним туура келет? Кудайды кантип таанысак болот? Ушул сыяктуу ондогон суроолордун жандырмагын Авыт агай менен сүйлөшүп отуруп эшиткендей болосуң. Өзүнүн өзгөчө маданияты, билим көрөңгөсү, ага карабай ашкере жупунулугу, агайдын бийиктиги менен тереңдигин, кенендигин байкатпай койбойт. Короосунун босогосун аттагандан кийин эле дароо байкалган бейпил аура, агайдын батыш менен чыгыштын маданиятын жоорулуштура кеп кылган жылуу маеги, аз да болсо бул короодон тышкаркы жеке жана коомдук көйгөйлөрүбүздү унуткаткандай болду. Биздин бул маек көрөрмандарга дагы жаңы нерселерди бере алдыгы деген ишеним менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.